Kur'an'ın 2. süresi 282. ayetinde ayalдар жөнүндө мындай деген сөздөр жазылыптыр. Эркектерден 2 күбөнү күбө катары катыштыргыла. Эгер 2 эркек болбосо, андай учурда күбөлүккө өтүүгө өзүңөр ылайык көргөн 1 эркек менен 2 аял. Аялдын бирөөсү адашса, экинчиси аны түзөйт, эскертет. Бул аятка ылайык эгерде күбөлүккө туруш керек болуп калса, мисалы биздин заманда нотариуста, сотто, же бир башка жагдайларда күбөлүккө туруш керек болсо, анда 2 эркек талап кылынат экен. Эгерде 2 эркек болбой, 1 эле эркек болуп калса, анда экинчи эркектин ордуна 2 аял болуш керек экен. Анткени аял деген акыл жагынан эркектен төмөн экен, бул аятка ылайык. Ошондуктан ал эркек менен бирдей күбөлүккө тура албайт экен. 1 эркекке 2 аял болуш керек экен. Анткени бирөө адашса, экинчиси аны түзөйт, эскертет дейт. Аялдар эркектер менен акыл жагынан бирдей боло албайт экен, эркектерден төмөн экен. Адашып калышы мүмкүн экен, унутуп калышы мүмкүн экен. Ошондуктан экөө болуп, биринчиси адашса, экинчиси түзөп турат экен. Муну Аллах Кур'анда аялдар жөнүндө ушундай аят бериптир. Ал эми ушул эле аят жөнүндө, же болбосо аялдардын акылы жөнүндө Мухаммед эмне дептир? Аны биз хадистерден карап көрөлүчү. Эгер хадистерге кирип, Сахих Аль-Бухари 2658 деген номурдагы хадисти ачсаңар, ол чыгат. Бияга арабча, бияга англисче. Муну биз орусчага котортолук Google аркылуу. Анда мындай дейт. Пророк сказал: разве свидетельство женщины не равно половине свидетельства мужчины? Женщины сказали да. Он сказал: это из-за недостатка женского ума. Мухаммед аялдарга келип айтты дейт. Силер билесиңерби? Эркектердин жарым эле акылына бир аял араң тете болот. Же башкача айтканда, бир эркектин акылына 2 аял араң тете болорун билесиңерби дейт. Анткени Мухаммед биз жогоруда окуган могул аятты айтып атат. 2 сүрө 282 аятты. Анда аялдар жооп берди дейт. Ооба билебиз деп. Десе Мухаммед сөзүн улантып мындай деп атат. Анткени силердин кем акыл болгонуңардан ушундай дейт. Это из-за недостатка женского ума дейт. Хиджаб салынып, намаз окуп, мусулман болуп жүргөн аялдар кандай карайсыңар ушуга? Аллах менен Мухаммедтин силер жөнүндө айтканына. Силер чын эле эркектерден акылыңар кем. Бир эркекке 2 аял араң тең келет деп ишенесиңерби? Аллах менен Мухаммедтин айтканына ылайык. Же муну туура эмес деп эсептейсиңерби? Аллах менен Мухаммед экөө жалган айтып атканын жашоо өзү эле тастыктап көргөзүп, далилдеп атпайбы? Аялдардан бүгүнкү күндө канча деген врачтар чыгып атат. Журналисттер чыгып атат.
коомдук ишмер, депутаттар, ал эмес аялдардан президенттер да чыгып атпайбы. Нобелевский премия алган. Аларды мындай эле коелук. Каалаган мектепке кирип туруп карап көргүлөчү. Аял мугалимдер көппү же эркек мугалимдер көппү? Кайсы мектепке кирбегиле аял мугалимдер көп да. Балдарга билимди көбүнесе аялдар берип атпайбы? Ал эми кем акыл болсо алар балдарга билим бере алабы? Бул Аллах менен Мухаммедтин айтканындай болсо. Ошол жашоо өзү эле далилдеп көргөзүп атпайбы монун жалган экенин? Эми ушуну эле Мухаммедтин айткан сөзүн, хадисти орусча хадистен таппайсыңар. Анткени исламдын чыныгы жүзүн ача турган Мухаммедтин момундай айткан сөздөрүн орусчага которгон эмес, аттап кетишкен. Мына Сахих Аль-Бухари 26:58 деген хадисти биз эми орусчасынан карап көрөлүчү, силердин көзүңөрчө. Google'га кирип туруп, энциклопедия хадисов деп жазсаңар могул чыгат. Хадистер. Мына Сахих Аль-Бухари китеби. Эми ушуну эле карап көрөлүк. Биз жогоруда окуган хадис бар бекен же жок бекен? Биз окуган хадис бул 26:58 деген хадис. Бу жерде болсо мына 26:54, андан кийин эле мына 26:55, анан 26:61 аттап кетет. 26:58 жок. Анын ордуна арабча жазып коет мына. 26:55, андан кийин эле 26:61. 26:58 жок. Анткени Мухаммедтин айткандарын бүт толук которуп отурса, элдердин үрөйү учуп, исламдын чыныгы жүзү ачылат да. Ошон үчүн жазбайт. Ал эми арабча англисчесинде бар мына. Сахих Аль-Бухари 26:58 ачып карасаңар, sunna.com'да ушинтип жазылып турат Мухаммедтин айтканы. Аллахтын Куранда айтканына, анан хадистерде Мухаммедтин айтканына аялдар кем акыл деген. Буга чын эле акылын эсинде мандеми бар, чын эле кем акыл аял эле ишенбесе, Аллах менен Мухаммед туура айткан деп. Акыл эси ордундагы бир дагы аял буга ишенбейт. Муну кабыл албайт. Муну кабыл алса, оскорбление катары гана кабыл алат. Ошондуктан жанагы хиджаб салынып, намаз окуп, атурмак паранжа кийип алып, мусулманбыз деп жүргөн аялдар ойлонуп көргүлөчү шуну. Аллах менен Мухаммед силер жөнүндө эмне деп айтып, анан силерде кандай кабыл алып атат? Чын эле акыл эсиңер кемби же толукпу?